алыстын белгisi менен беттеш буйруса башталат. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Буйруса 60 мүнөт бою сиздер менен ушул беттешти түз эфирде көрөбүз. Азыр болсо дароо эле чу деген күн, бирок аны жыйынтыктоо оңой нерсе эмес. Ага карабастан Аудасбек Мырзабек уулу Азамат мына ошентип ынтымак командасы, урматтуу мекендештер, дароо эле алдыга озуп чыгууга жетишти. Ушундай эң алгачкы салым Аудасбек Мырзабек уулунун пайдасында жекени жеңдиргенине соң өзүңүздөр көргөндөй жекени жеңип алган соң бир топ тапшырманы аткарып барып, андан кийин ыргытып койгондугун байкай алдык. Мына эми чогуу кайтып булакка илинбей калды көрүнөт колу. Андан ары дагы бир жолу аракетти көрдү жана Манас Ниязов Тайгазанга жакын калган мезгили жана салым. Эсеп сандары 1-1. Ынтымак командасынын оюнчулары азыр бул чабуулду токтотууга аргасы келген жок. Мына эми экинчи таймда чыныгы оюн чыңалып кызыгына кирип бара жаткандыгын көрөбүз. Байкасаңыздар, аутка чейин таштагандыгы азыр командага жардам берди. Манас Ниязов биринчи жолу келгенде жетпей калды, бирок экинчи жолу келип, Улакталар Замат эсепти теңеп койду. Ал эми Улакты дагы болсо Достуктун оюнчусу өзүнүн карамагынан чыгар элек, байкай туралы. Ынтымак оюнчулары экинчи таймда, үчүнчү таймда дагы коргонууда мыкты экендигин көрсөтүүдө. Ал ортодо Манас Ниязов бул эми 2 мүнөттүк жаза маамы болуш керек. Калыстар тобу буга чейин кечирди ынтымак командасынын. Бирок эми бул жолу урматтуу мекендештер, Калыстар калыстыгын чыгарсам да 2 мүнөткө жаза маамыга кетиш керек деген ойдомун. Манас Ниязовду капталдан келип урдурду. Негизинен капталдан буга чейин эми кайрып бара жатканда урдурду деген сөз болгон болсо, бул жолу кайрып бара жаткан эпизодду көргөн жокпуз. Манас Ниязовго ден соолукка ээсе көп дегенди түшүндүрөт. Азыр болсо ынтымак командасынын чабуулу байкай туралы, өтө жакшы жүрүш бар ынтымак командасында. Эсеп сандары өзгөрүүсүз турат. Дагы болсо Сейитбек Анарбек уулу, урматтуу мекендештер, ушунчалык чоң тегерек чийинден чыккандан кийин уруксат берилет негизинен калган оюнчуларга оюнга аралашууга. Жана ал нерсени ынтымак командасынын оюнчулары өтө жакшы пайдаланган. Ал мезгилде эсеп сандары өзгөрмөк, бирок өтө кубаттуу ыргытуу болгон экен. Дагы болсо Достук командасынын Тайгазанынын алдында Улакты алган соң алдыга Достук командасы өздөрүнүн чабуулун жасап барууга аракетин көрүп жатат. Манас Ниязовда жаңы басам Улак жана эки оюнчу бири-бирине жакын келген. Абайлаш керек. Азыр Тайгазандын капталына тийип, андан кийин оюн жүрдү. Манас Ниязовда мүмкүнчүлүк бар жана эсеп сандары 1-2. Эсеп сандары 1-2. Мына ушундай атаандаштарынан үзүлүп кетип, 2-1 эсебин каттап коюуга үлгүрдү. Чыгууга азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Нуржан Мелисбек уулу өзүнүн белгилүү акшымы менен дагы чыккан экен бул беттешке. Акшым менен чыкканда жолу болчудай жакшы мүмкүнчүлүк бар жана Нуржан Мелисбек уулу, урматтуу мекендештер, эсеп сандарын оңой эле теңдеп койгон учур. Мына сага бир аз үстөмдүк чындыгында буга чейин байкалган болчу Достук командасында. Бирок ал нерсени дароо эле атаандаштары же болбосо ынтымак командасы жокко чыгарды. 2-2 эсеби катталууда беттештин азыр 12-чи. Сейитбек Анарбек уулу эмне кылды түшүнүксүз. Андан ары чабуул күчөп алдыга жыгып бара жаткан кезде жана ынтымак командасынан коргоочулар Манас эмес, Майрамбек Рысбековду токтото алабыз көрөбүз. Тайгазанга жакындап келди жана ташталган Улак. Эсеп сандары 2-3. Майрамбек Рысбеков мына ушундай 15 секунда калган мезгилде Достук командасын алдыга алып чыкты. Эсеп сандары 2-3. Суурлу батаандаштардан качып кеткен жана эсеп сандарын өзгөртүүгө жетишти. Мындан ары убакыттагы жок. Убакыт жок, беттеш аягына келип жетти. Бир Улак айырмачылыгы менен Достук командасы президенттин кубогун жеңүүдө. Убакыт соңуна келди. Калыстардын ышкырыгы жаңырды.